Ой, кандайсыңар достор? Жакшысыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Меники анча деле эмес. Достор, мен силерден бир жардам сурайын деп аткам. Баягы күнү Гүлжан эжемди аябай катуу тарынтып алгамда, анан мен сүйлөсөм, жооп бербей жатат да. Кантип тарынычымды жазсам болот? Бул баракадагы айта турган сөздөрүм жазып алгам да мына. Мындай. Анан ошо. Анан бүгүн дагы келет. Ошондо сурап көрөйүн, кечирим. Силер кандай ойлойсуңар? Кечирип же кечирбейби? Баса, достор, силер биякта болуп тургула, Мен белегимди алып келейин. Унутуп калган турбайм белегимди, Азыр. Биякта эле болуп тургула. Алиаскар? Алиаскар? Эфир башталса каяка кетип калды? Мияка дагы бир нерсе кат жазып кетиптир. Эмне дейт? Кечирим кат дейт. Окуйлукчу достор. Гүлжан эже, мен сизди тарынтайын деген эмесмин. Мени кечирип коюңузчу. Билесизби, бирөөгө тарынганда ашып кетсе 2 мүнөт эле тарыныш керек экен. Сиз 2 мүнөттөн көп тарынат экенсиз, баса, бүгүн мени сөзсүз кечиришиңиз керек. Анткени бүгүн кечиримдүүлүктүн күнү экен да. Чын, ишенбесеңиз, календардан карап көрүңүз. Кандайсыңар достор? Достор, Алиаскарга мен негизи тарынган деле эмесмин. Жөн эле унчукпай койгом, эмне кылат экен деп. Ой, кандайсыз? Келдиңизби? Кандайсың, Алиаскар? Жакшысыңбы? Өзүңсү, жакшымын. Алиаскар, билесиңби, эгерде кимдир бирөө тарына турган болсочу, 2 мүнөттөн ашык тарынбаш керек экен, Каяктан билдиңиз? Мен жазганымды окуп алдыңызбы? Ооба, окуп алдым. Мен сени кечирдим, Алиаскар. Баары жакшы, баары жакшы. Алиаскар, андан көрө жүрө экөөбүз тогушуп келбейликпи? Макул, баарына макулмун. Сиз гана тарынбасаңыз болду. Макул, бирок достор, биз деген экөөбүз чогуу эле чыкпай, силер биз менен кеттик, макулбу? Чогуу тоого барып, жакшы сергип, сонун көңүлдүү көнүгүү жасап келелик. Таза салкын абада. Кеттик анда достор. Кеттик. Кармалдым окшойт. Келгиле анда көнүгүп баштайлы. Тизилебиз. Кана. Бут бияка. Дагы эми бияка. Бутубуз кол устебиз, өзүбүздүн колубуз. Кана эми отурабыз. Эми кол чоебуз, кана. Оң болду. Бияка. Эми сол болду. Бияка. Тең салмактуулук кармайбыз. Сол буттун тең салмактуулугун кармайбыз. Балдар көрдүңөрбү? Эми мом менен кармайбыз. Охо, кыйынсыңар. Эми карагыла, мындай кылабыз дагы. Жер тешпей кылабыз. Андан кейін мындай кылабыз дагы. Качып кетебиз. Аябай ысып кеттим. Тоол эле ысып экен, Айтпаңыз. Сага эмне болду, Алиаскар? Щетканы кармап алып сен желдетип. Ой, бул деген сизге белек болчу да меңиз. Бул сизге. Магабы? Тарынбаш үчүн. Рахмат, чоң рахмат. Билесиңби, Алиаскар, мен келатыпчы,
интернет баракчасынан щетка жөнүндө окугам да. Көрсө бүгүн достор щетканын күнү экен. Элестеткиле, щетканын күнү экен. Ал эми щетка деген биринчи жолу качан чыккан экен айтайынбы? Айтыңыз. Көрсө 1498-жылы эң биринчи щетка чыгыптыр. Ага чейин кандай деп ойлойсуң адам баласы кантип тиштерин жууп жүрчү деп? Колдор менен го дейм. Колдор менен туптур айтасың. Бирок эң биринчи Кытайлар дегенчи көрсө аябай акылдуу болот эмеспи? Кытайлар деген ошо атайын бир таякча таптыр да. Ошо таякчаны таап, ошо атайын тишти тазалаш үчүн, мынтип жүрүш үчүн таякчаны таап чыгарышыптыр. Сонго мен да окугам да Гүлжан эже. Петр бирдин убагындачы щетка жок болгон кезде мындай ным чүпүрөккө боорду салып, ошо менен сүртүшчү экен да тиштерин. Чын элеби? Ооба. Ой, да абдан жакшы. Бирок кыскасы эми достор, бул щетка жөнүндө айта берсек аябай эле көп убакыт кетет, абдан кызыктуу деле негизичи. Андан көрөчү биз щетка андан ары бир башка түрмөккө да кетпейликпи? Кандай дейсиң? Бул щетканы дегенчи, билесиңби, 3 ай колдонуш керек. 3 айдан кийин дагы көп колдоно турган болсоңорчу, уже көп бактерия жана микробтор да пайда болуп кетет. Бирок мен алдыгы щетка бербедим. Ал бул деген ар тараптуу да, билесизби? Кандай тишиңизди жууп, мындай ийне жипти саптай албасаңыз, ушу менен саптап эме кылсаңыз болот да. Жана барго эми достор, ийнени аласың, жипти аласың, кечке саптай албай кыйналып атканда, ошол кезде ошо лайфхакты колдонсо болот экен да. Чындыгында аябай жакшы пайдалуу экен. Жипти да кантип оңой саптоо болсо, бизге азыр Керемет айтып берет. Кеттик достор. Лайфхак түрмөгүнө. Салам достор. Мен силерди көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Достор, мен силерге эмне лайфхак көрсөтөт деп ойлойсуңар? Жок, тикпейбиз. Бүгүн мен силерге жипти ийнеге бат саптаанын жолдорун көрсөтөм. Ооба, силер туура уктуңар. Кээде биз жипти ийнеге саптай албай кыйналабыз го. Чоң апаларыбыз дагы саптап берчи деп суранат. Ошол учурда менин лайфхагымды көрүп колдонуп алсаңар болот. Баштадыкпы? Ал үчүн бизге болгону эле тиш щетка жана кол уус жардам берет. Ал үчүн алаканга жипти коюп алабыз дагы ийне менен сүртөбүз. Мынакей достор, көрдүңөрбү? Оңойлуу экен. Эми экинчиси. Мынакей достор, экинчисин дагы бүттүк. Эми үчүнчүсүнө бат түйгөндү көрсөтүп берем. Үчүнчүсүн дагы бүттүк. Көрдүңөрбү? Бат жана оңой. Бүгүнкү көрсөткөн лайфхактарым силерге жакты деген ойдомун. Кийинки көрсөтүүбүзгө чейин жакшы калгыла. Мына көрдүңүзбү, Керемет деген аябай соң кыз да. Көрдүңүзбү, жок нерседен баарын жасап салат го. Ооба, аябай таланттуу экен, чындыгындачы, туура айтасың. Бирок билесиңби, бүгүн биздин студиябызда өзгөчө таланттуу, шыктуу биздин жылдыздуу коногубуз келип калды. Таштыр кетпейинби? Биздин жылдыздуу коногубуз Болотбеков Санжар, робот техника ойлоп табуучу. Кол чабуулар менен тосуп алгыла. Кандайсың Санжар? Кандай келип алдың? Жакшы. Азаматсың Санжар, өзүң жөнүңдө айтып кетпейсиңби? Кичине маалымат бере кетчи бизге. Мен Болотбеков Санжар. Мен Кемин районунун Жаңа Ош орто мектебинен келдим. 7-классын окуйм. Ошо мен үйдөн кордондон ар кайсы нерселерди жасай берем. Кызыгам. Мисалы гүлдөрдү, жана башка машина, ракета, самолет ушундайларды жасай берем. Жагат сону.
Абдан жакшы, абдан жакшы. А бирок Санжар, бул ушу робототехника аябай кызыгат экенсиң. Канча жашыңан баштап ойлоп баштадың элең, канча жаштан кызыгып баштадың элең? Мен кызыгуум бул 5 жыл болду. 5 жыл? 5 жылдан бери кызыгам. Баракелде. 5 жылдан бери. А эң биринчи ошо эмне болуп кызыгып калдың элең? Мен YouTube'дан ошо кордондон жасаган нерселер чыга берчи. Ошону карап көрүп калчумун. Көргөндөн кийин мен да ошо кордондон ар кайсы нерселерди жасап, сейфтер жасап атып, кызыгып ошо көнүп кеттим. Идеяларды каяктан аласың? Идеяларды ойман. Бирөө келип туруп мага оюңду эме могу идеяңды сатчы десе сатат белең? Жок. Эмнеге? Анткени бул идея дүйнө жүзүнө чыгып кетсе, абдан жакшы болот. Дүйнө жүзүнө менин идея эмес, башка бирөөнүн идеясы менен чыгып кетсе, албайып кетет дебейсиңби? Дагы кандай техника жасасам деп эме пландарың барбы? Ооба. Азыркы учурда көбүнчө самолет жасайм деп кызыгып атам. Самолет? Азамат. Кандай самолет? Өз учабы же управление менен учабы? Управление менен учабы. Управление менен. Санжар, ушу үй бүлөң жөнүндө айтып берчи. Ата энең жөнүндө айтып берчи, үй бүлөң жөнүндө эмне менен алектенишет, сага ушу робототехникага каршы болушкан эмеспи? Колдошконбу? Айтып берсең. Үй бүлөм колдошот, ар дайым колдошот мени. Анткени мен өзүм кызыгам бул робототехникага. Ата энем ошо ар кайсы жерге чейин апарып келишет мени. Кызыгуум себеби Чолпон атага чейин, Ошко чейин. Абдан жакшы, абдан жакшы. Кандай ийгиликтерге жетиштиң? Бир мындайча айтканда мелдештер, даймаштар болду, ошолорго катышып сынактар, орундарды алдыңбы? Ооба, алдым. Оштон мен биринчи алтын медал, Чолпон атадан алып келгем алтын медал. Азаматсың, ай баракелде, кандай гана окумуш. Да, үй бүлөң жөнүндө ошо үйдөгүлөр каршы болгон эмеспи баштаганда? Жок деди да, колдошот деди. Колдошот. Абдан жакшы. Бирөө жардам береби сага же өзүң эле жасайсың? Мисалы үчүн кел жардамдашканда бирок идея өзүңө келип, мындайча айтканда илхом, ушундай илхом болобу? Жок. Илхом болбойбу андай? Кээде байкем кичине жардамдашып кетет. Ошо мындай жардамдашпайт деле, өзүң жасай турбайсыңбы? Ай Азамат. Чоңойгондо ушундай роботтор чыгарасыңбы, дагы деле же башка бир кесиптин ээси болгоң келеби? Мен ошол эле ошо робототехника менен эле чыккым келет. Чоңойгондо башкача мындай темир роботтор жасайсың да. Азаматсың, абдан жакшы. Анда кандай дейсиң, ушу биздин сени алып келген бүт эмгектериңди карап көрбөйлүкпү? Ойлотуп көрсөрбөйсүң, кандай кылат, эмне кылып иштейт? Айтып бересиң? Айтып берсең? Түшүндүрүп. Эмне бул, кайсы? Бул лифт, бул өзгөчө заманбап лифт. Азыркы учурда лифттер, мисалы, свет өчкөндө токтоп калат, бир орунда свет өчкөндө. А бул лифтте свет өзүнүн запасной свети болот, тогу болот. Ошо тогу менен адам кайсы жерине барам десе, ошо жагына чейин свет өчүп калса, өзүнүн запасной тогу жеткирип берет. Ал запасной токту каяктан алат? Өзүнүн лифттин эмеси болот, ошо. Лифттин жанында болот өзүнүн жериби, өзүнүн местасы ошо. Абдан жакшы. Ал запасной ошо мындайча айтканда токту кандай кылат? Күн булаанан алабы же атайын калтырып коебу? Күн булаанан деле алса болот. Күн булаанан алат, бирок бул өзүнүн запасной ток келет го, ошо тогунан эле өзүнө атайын топтоп алат. Ошол убакта топтоп коюп турбайбы? Абдан жакшы экен, абдан жакшы экен. Муну испытать көрсө болобу? Ооба, көрөлүк анда. Бирок муну канча убакта жасадың, Санжар? Буну мен 3 күн, 4 күндө жасап биттим. 3 күн, 4 күндө?
карачы 3 күн 4 күндө жасап бүттүр. Ай Азамат, кандай анда иштегенин көрбөйлүкпү? Азыр. Эң сонун ай баракелди. Кандай гана укмуш? Ай. Бул атай неме экен да, 3-чү этажга, 2-чи этажга, 1-чи этажга айтып кеткендей. Бирок элдерге жасап берсе, өстүн баспай, эмесин басат да, лифттин ичиндеги кнопкалар. Бул Эң сонун. Абдан жокчу экен. Кана эшигин ачып көрчү, бул эшигин ачылабы? Бул кандай ичинде эмне бар? Баракелде сонун го. Өтүп койсо бир тараптан эле жаап коюп турбайбы? Ай, абдан жакшы. Абдан сонун экен. Чындыгында биздин келечектеги чоң бир магазиндерге, торговый центрлерге мындайча айтканда керек болот керек деп ойлойм. Анда кел анда кийинкисин өтпөйлүкпү? Ушу дагы алып келип калып турсуң. Бирөө аябай, бирөө коркунучтуу экен, бирөө аябай жалпылдап турат. Көрө эле келгиң келет. Кана бул эмне? Бул да копилка. Бул өзгөчө копилка. Бул магазиндердеги адамдарга, мисалы үйдүн ичиндеги копилка азыр чогултат да. Үйдө копилка чогултат да адамдарчы. Ошо копилканы сындырганда, мисалы 1,5-2 саатка чейин сорттойт анычы. 1 сомдукту 1 сомдукка, 5 сомдукту 10 сомдукту. Ошон үчүн мен мындай бачым сорттош үчүн мен ошо момундай копилка жасадым. Мисалы салып көрөлү. Кана көрсөтчү, кандай кылабыз? Канча сом саласың? Мисалы үчүн канча сом салып атасың азыр? Азыр 10 сомдук салам. Буянда жазуулары болот ошо. 1 сом, 5 сом, 10 сом деп. 1 сом, 5 сом, 10 сом, Кана мынтип колуңа карасат көрсөтсөң? Азаматсың, кана мияна саласың, Кана? 10 сом түштү. Кана камерага көрсөтчү. Канча тыйын салып атасың? Тыйыныңды көрсөтчү. 10 сом. 10 сом салып атасың. Мына 5 сом, 1 сом. Кана мынтип көрсөтчү, капталынан кантип салып атасың? Мына. Буянда өзүнүн бир жагында ушундай өзүнүн салган жери болот, бир жагында эле болот бул. Тешиги бар экен. Тешиги болот. Ошо тешигин эле салат. Кана? Ай, баракелди. Кана ачып көрөм. Өзүнүн тартмасы болот ошо. Мына 10 сомдук, 10 сомдук түштү. Ай, Азамат, кана берсең, көрөйүн да. Берсең колунда. Көрдүңөрбү достор, мынакей достор карасаңар, 10 деп турат, ошо 10 сом салган болчу. Ичин карасаңар, бир гана 10 эле турат. Мынакей, бир гана 10 сомдук. 10 сомдук турат. 5 сом салдык, 1 сом салдык, бирок 1 сом мякта жок мынакей. Бир гана 10 сом. Кандай гана сонун, Бул чындыгында дүкөндөргө абдан керектүү нерсе го дейм. Дүкөндөгүлөр эгерде силерге заказ керек боло турган болсо чалып койгула, Бостондан алып кетесиздер. Макулбу? Санжарды. Кана, эми кийинкисине өтөлүк. Кийинкиси бул эмне? Кийинкиси бул электрический копилка. Кана бери алып келсең көрөлүк. Коркунучтуу го. Карагылачы достор. Ай, сонун экен. Бирок бул эмнеге коркунучтуу мынча? Мен динозавр мультиктерди жакшы көрөм. Динозаврдай кылып, ошо элдер мисалы ичинен алайын деп атканда коркутуш үчүн ушундай динозаврдай кылып жасап койгом. Абдан сонун экен. Мен үйгө да ушундай керек экен, жана акчалар салып койсоң, карындаштарың, бөөктөрүң келип ача берет го. Ойнуп коюп койсоң, жүрөктөр түшкөндөн кетип калыпчы. Ушундай кылып коюш керек экен, чындыгындачы. Абдан жакшы. Кана эми тияка коюп иштетип берчи, кантип иштетесиң? Ордуна коюп. Бери кичине жылдырып кой. Азаматсың. Мына. Бул да электрический. Мисалы бул тыйындарды жутуп алат. Мисалы бул буяк жагына салганда бул өзүн ачып жутуп алат. Кана салып көрчү, көрөлүк. Опа, кана.
Ой, О, Азамат, сонун баракелде. кылчалар. Дагы гана, дагы салып көрөлүчү. Мен салып көрсөм болобу? Кандай болот экен көрөйүн. Эми аябай кызык болуп атат. Мен деле жанынан жологондо бир аз кичине коркуп кетип атам да. Кана 10 сомдук. кана эмне бар экен? 10 сомдук, 5 сомдук болот. Мынакей 10 сомдук бар экен. 10 сомдукту салып көрөлүк, достор. Кандай болот экен? Оо! Кара жүрөм түшүп кетти чындыгындачы. Бул кичине салып койсоң эле өзүнө сезет турбайбы, Ооба. Сезип кала туруп, Азаматсың, абдан жакшы экен. Бирок чындыгында достор, бөбөккө үйдөгүлөргө керектүү нерсе экен. Бул идеяны каяктан алдың элең? Эмне болуп жазайын деп, эмне себептен ушундай, мындайча айтканда, копилка жазайын деп калдың? Бул идея жөнөкөй эле копилка жасап баштагам. Бул жактарын кезип, мисалы оозун кезип жасап баштагам. Жасап баштагандан кийин бир ой келди. Ушундай кылып жасап көрбөйүнбү, электрический кылып дегендей. Анан ушундай кылып колдорун жасап, өзүнүн оозун жасап, көзүн жасап, ошентип электрический копилка. Абдан жакшы. Мен мындай караганда алды жерге кичине эле мынтип тийип койсо эле көтөрүлүп кетет экендай. Аябай сезимталбы, ушундай эмеси бар экен, Сезим аябай. Абдан жакшы. А дагы келечекте алдыда кандай кыялдарың бар? Кыялдарым мисалы бул копилкаларды дагы чыгарып, көп чыгарып, тараткым келет балдарга, магазиндегилерге. Мисалы бул кичинекей балдарга жакшы, анткени бул кичинекей балдар кызыгат. Анткени 1 сом салганда мисалы түшүп калат, ичине ошон кызыгып, ойноп, ошондой копилканы ойногусу келет. Ушу акча чогулганда, тыйындардын баары чогулганда канча алып чыкса болот кайра? Мунун астында өзүнүн атайын өзүнүн пробкасы болот. Ошо жагынан түшүрсө болот. Пробканы мынтип бурап койсо эле түшүп калат экен да? Абдан жакшы. Мунуңду бекер айттың, мен бөбөктөрүм билип калды, азыр үйгө алып барсам. Ошол жерден эле акырын мынтип бура туруп эле алып коюшат. Коркуп албай коюшпайбы? Билбейм, кандай болот экен көрөбүз да. Эми негизи дагы келечекте кандай техникалар жасап, жана үйдөгүлөр мисалы үчүн атаң балким уста эмеспи? Атам, папам электрик. Ошол себептен жакшы билет экенсиң да, жакын экенсиң да. Токторду билет экенсиң. Абдан жакшы, абдан жакшы. Ал эми Санжарачы ушу кайсыл өлкөлөргө баргың келет? Мен мисалы Аравия, Америкага баргым келет, бирок өзгөчө мага Мадагаскар жагат. Абдан жакшы экен, абдан жакшы. Санжар, кыялдарың орундалсын. Чоң рахмат ушун бизге келип, робототехниканы көрсөтүп бергениң үчүн сага ийгилик каалайбыз. Кыргыз элибиздин жана ата-энеңдин сыймыктанган уул жигиттеринен болгонуң. Анда эмесе бүгүн жана Мадагаскар деп калбадыңбы? Бүгүн деген саякаттап келебиз да Мадагаскарга, саякаттап. Билесиңерби эмне үчүн саякаттап келебиз? Анткени көрсө бүгүн деген Мадагаскарда көз карандысыз күнү белгиленип жатыптыр. Анан аякта кандай майрамдайт, эмне кылышат, ошонун баарын көрүп билип келбейликпи? Кандай дейсиң Санжар? Каршы эмессиңби? Жок. Макулсуңбу? Кеттик анда. Анда саякатчы сара кыз менен кетелик. Антпес адашып кетебиз. Тур айтасың. Кеттик анда эмесе, саякат. Мадагаскар аябай кызыктуу жер экен, Гүлжан. Жаныбарлар да сонун экен. Ооба, бирок билесиңби, негизи бул дүйнө жүзү боюнча бул арал 4-орунда турат экен чоңдугу боюнча. Элестет? Чоң ошондой арал экен, чоң арал. Ооба, анан Алиаскар, ушу сенин тентектигиң жанда жок да, ошол жерде жаткан жаныбарларды жөн эле чочутуп кубаладың го? Гүлжан алар чочуткан эмес, жөн эле мындай чуркап, мындай жөн эле жандарына барып көрсөм, өздөрү эле чочуп кубалап, качып кетишти го. Ой, ошодо жөн жаткан жаныбарларды, аларды коркутуп салдың. Аларда эмне жазык бар? Жазык? Ал эмне жазык? Жазык деген сөздү билбейсиңби? Жок, биринчи жолу угуп жатам. Анда кел анда жазык деген сөздүн мааниси кандай экенин Тилимпоз түрмөгүнөн көрүп албайлыкпы? Макул, кеттик анда. Кеттик достор, Тилимпоз түрмөгү.
Арке кандайсың? Манайың жакшыбы? Жакшы Бакбол, өзүң кандай жүрөсүң? Жакшы, рахмат. Баса, сен бул жон баштыкты каяктан алып келе жатасың? Мен болсо окуу бүтөрү менен эле айылга баргам да, анан азыр ушул жактан келип атам. Ой, сонунго кандай барып келдиң анан? Жакшы, рахмат. Баса, чоң атам менен чоң апам мага досторуңа илип кой деп курут берип жиберген, жейсиңби? Ой, сонунго рахмат. Чоң атаң мен чоң апаңа рахмат айтып кой, алакан жазык адамдар экен. Ооба, рахмат, билем. Баса, жазык деген сөздүн дагы башка маанилери бар экенин билесиңби? Жок, кандай маанилери бар экен? Кел анда достордон сурап көрөлү. Достор, силер жазык деген сөздүн маанисин билесиңерби? Мисалы мен алакан жазык деген сөздүн маанисин билет экенмин. Аны март, берешен, алаканы ачык адамдарды чоң апам ушундай айтып койчу. Кана балдар, өзүңөрдүн оюңарды айтып көргүлө. Жазык. Мечтаңды же көңүлүңдү бирөөгө арнаган түшүнөсүң да жазган. Мындай сөз уккан эмесмин. Жок, уккан эмесмин мындай сөздү. Ручка менен жазган дегенди ойлоп атам да, ручка менен дептерге жазганды. Ручка менен баракка жазуу. Күнөө болгондо ошо күнөөлүксү өтү. Ар күнгө боороруп, бирдекелерди берип жүргөн. Жазык деген сөздүн бир канча мааниси бар, достор. Биринчи маанисинде жазык күнөө деген мааниде колдонулат. Маселен, уккан кулакта не жазык же менде не жазык десек, бул мисалдан менде эмне күнөө, эмне айып дегенди түшүнсөк болот. Дагы бир мааниси жакшы болсо ал балаң жайлоодогу жазыктай дейт. Жазыктай деген сөз бул жерде жайлоонун жайык, түз, жакшы жериндей деген мааниде колдонулуп жатат. Мындан тышкары өзүңөр айтып өткөндөй, достор, анын алаканы жазык дегенди да угуп калабыз. Бул жерде жазык деген сөздүн мааниси алаканы ачык, берешен, март дегенди түшүндүрүп жатат. Мынакей Арке, жазык деген сөздүн канча мааниси бар экенин эми түшүндүңбү? Ооба, бул мисалдарды билип алганым аябай пайдалуу болду да. Сага чоң рахмат Бакбол. Эч нерсе эмес. Баса, эми мен сапарымды улайын. Жол болсо апамдар сарсанаа болуп атышат окшойт. Макул, жакшы бар Бакбол. Достор, биз силерге дагы жакшы маанай каалайбыз. Кошкула! Кинопоста көрүп алдык, Ооба. Гүлжанжы, мен сизге мындай ойун ойнобойлубу? Кел, ойнойлук, эмне Макул, ойнойт? мындай, мен сизге азыр колдорум менен жаныбарларды көрсөм, ошолор таап көрсөңүз? Кел, аракет кылып көрөлүк, сонунго. Мына биринчи. Бул кайсы? Бул деген, бул эмне окшош экен? Түлкүбү? Жок. Түлкү эмес. Бул деген карышкыр бул. Карышкыр. Тура. Экинчи. На. Бул билдим. Бул деген күчүк. Ооба, Күчүк. тура. Туурабы? Эми экинчиси, үчүнчүсү азыр. Мындай. Үчүнчүсү эмнеге окшоп атат бул? Кызык экен. Түшүндүм, мынакей. Бул дегенде бугу. Тура. Ооба. Азыр эми бунусу. Чымчык. Ай, таап алдыңыз, Өзү аябай сонун көрсөтөт турбайсың. Кел, мен да көрсөтөйүн, карап көр. Кандай экен? Мен таап көрөйүн, э? Кана карап турчу. Мынакей. Бул деген балык. Жок, балык эмес. Осьминог. Жок, осьминог эмес. Акула. Жок, акулага окшомок беле. Сиздин алаканыңыз. Аябай логический болуп атат, Бул деген арстан баласын жалап жатат. Тазалап. Жок, тапкан жоксуң. Эмне анан? Бул эч нерсе. Ой, андай болбойт да. Мен кармасаңыз, анда мен да көрсөтөйүнчү. Мына, мындайбы. Мына, карасаңыз, бул эмне? Бул куш го, куш. Жок. Анан эмне? Бул деген көпөлөк. Тапкан жоксуз. Көпөлөкпү? Сонун аябай көпөлөк болсо. Мен көпөлөктөрдү аябай жакшы көрөм да. Чынбы? Ооба, көпөлөктөрдү аябай жакшы көрөм. Көпөлөк жөнүндө айтып берейинби? Билесиңерби, мен ушу көпөлөктөрдү жакшы көрүп, ушунча жакшылап окуп, интернет маалыматтарын карасамчы, көпөлөктөр көрсө 3 эле күн жашайт экен да. Чын элеби? Ооба, 3 эле күн жашайт экен. Аябай боорум ооруп кетти. Чындыгында мен андан айылда кичинекей кезимде көпөлөктөрдү кармайбыз деп, ал көпөлөктөр аябай кооз болот го. Көпөлөктөрдүн артынан чуркап, ушинтип жүрчүк да талаалапчы. Анан кийин интернет булагынан көпөлөктөр көрсө 3 күн жашайт экен дегенденчи аябай
боорум ооруп кетпеди чындыгындачы. Мен көпөлөктө сиз бир анекдот эстеп кетпедим, айтып берейинби? Кана айт. Мына уксаңыз, бир күнү көпөлөк болот экен да анан кой паспорт алайынчы деп туруп паспорт столго барса, аяктан 3 күндөн кийин келиңиз, сиздин паспортуңуз ошондо даяр болот дептир да. Бирок чындыгында да өзү 3 күн болуп аткандан кийин паспорт алып не кылат турабы? Ооба. Ай, туура айтасың. Эми экөөбүз эртеден бери көпөлөк деп калдык. Анда ушул көпөлөк тууралуу жаныбарым жандосудан көрүп албайлыкпы? Кандай дейсиң? Жана Аполлон көпөлөгү бар го? Айга, кызык. Сен айтып атпадың белең жана жагат депчи? Ошондо кайтып келбейлик, кандай дейсиң? Макул. Кетпи? Жаныбарым жандосум түрмөгө. Салам достор, менин атым Раяна. Мен силерге бүгүн көпөлөктөр тууралуу айтып берем. Көпөлөктөр курт кумурскалардын ичинен укмуштуудай сулуу жандыктар. Алардын табияты назик жана канаттары гүлгө окшош. Билесиңерби достор, дүйнө жүзүндө көпөлөктөрдүн 160 миңден ашык түрү бар. Көзүнүн түзүлүшү 3 негизги түстү гана көрөт. Кызыл, жашыл жана сары. Көпөлөктөрдүн 3 дене бөлүгү бар. Башы, көкүрөгү жана кырсагы. Көкүрөккө 6 буту жана канаты жайгашкан. Кээ бир көпөлөктөр павлинге окшоп, алдыңкы 2 бутун денеге басып, 4 гана бутту колдонот. Көпөлөктөрдүн башында 2 антеннасы бар го, ал эмне үчүн керек? Туура, сезүү, угуу жана жыттоо үчүн керек. Силер көпөлөктөрдүн баары эле учат деп ойлойсуңар, бирок андай эмес. Кээ бир көпөлөктөрдүн канаты жок, алар жөн эле жөрмөлөп жүрүшөт. Достор, силер кандай ойлойсуңар? Көпөлөктөр жаратылышта же үйдө канча убакыт жашашат? Көпөлөктүн жашоо узактыгы анын түрүнө жана ал жашаган климатка көз каранды. Көбүнчө көпөлөктүн өмүрү кыска, бир нече күндөн бир нече жумага чейин. Бирок үйдө жашаган көпөлөктөр 2 жылга чейин жашай алышат. Себеби жаратылышта көпөлөктөрдүн душмандары көп. Көпөлөктөр кайда жашайт? Көпөлөктөр түндүк Арктиканы кошпогондо дээрлик бардык жерде жашашат. Жалпысынан көпөлөктөр жылуулукту жакшы көрүшөт. Ошондуктан алардын көбү жылуу тропикалык жерлерде жашашат. Достор, силер билесиңерби? Алардын негизги тамагы гүлдүн нектарлары жана чаңдары. Кээ бир түрлөрү дарактын ширеси жана чийирген мөмөлөр менен тамактанышат. Достор, дагы бир кызык нерсе айтайынбы? Тропикалык көпөлөктөр ташбаканын жана крокодилдердин көз жашын ичет. Достор, кооз көпөлөктөр биринчи курттан пайда болорун билесиңерби? Кичинекей жумурткадан бир нече күндөн кийин майда курттар пайда болот. Бир аз убакыт өтүп, курттун териси кичирейип, анын натыйжасында үстүңкү катмары жарылат. Ошентип убакыт өтүп, курт жарылып, көпөлөк пайда болот. Достор, силер ушу сонун көпөлөк жөнүндө маалыматтарды алгычакты биз Аляскара көз силерге сонун бир суроолорду даярдап, азыр деген ойун ойнойбуз деп чечтик. Ооба достор, ойун ойнойбуз. Ошондой эле биздин байланыш номерибизге чыккыла. Биздин номерибиз могу экранда азыр чыгат. Ошондой эле силер биздин сурообузга жооп бересиңер, биз силерге белек беребиз. Ооба, эң негизги достор туура жана так жооп беребиз, макулбу? Биринчи сурообуз кетти анда. Жазык деген сөз эмнени түшүндүрөт? Бизге чалуу барбы? Чалуу азыр күтүп атабыз. Чалуу бар? Ооба, салам, кандайсың? Алло. Салам, кандайсың? Алло. Алло.
Салам, кандайсың? кандайсың? Жақсы. Каяктан чалып атасың? Атың ким? Бишкек шаарынан эле. Атың ким? Марьям. Мариям таныш. Мариям, канча жаштасың? 11 жаштамын. 11 жаштасың. Азамат. Мариям, биздин суроого жообуң даярбы? Ооба. Жазык деген сөз эмнени түшүндүрөт? Эмнени? Жаңы эле Телепост түрмөгүнөн көрдүк. Жазык деген сөз эмнени түшүндүрөт? Кана, Мариям? 1. Берешен мат деген сөздү түшүндүрөт. Дагы, туура, дагы. Биринчи берешен, дагы. Колу ачык. Азаматсың, үчүнчүсү. Азаматсың, туура эле. Анда эми экинчи суроо берелик. Жаңы эле болду. Биз жаныбарым жандосум түрмөгүндө. Аполлон көпөлөгүнүн канаттарынын узундугу канча? Кана, Мариям, Аполлон көпөлөгүнүн канаттарынын узундугу канча? Жаңы эле тарттык. Жаңы эле болду. 1, 2. Мариям, сени күтүп атабыз. 1. Кайра кайталап коесузбу? Аполлон көпөлүнүн канаттары канча? Узундугу канча? Аполлон көпөлөгүнүн канаттарынын узундугу канча? Кана, сага жардам берелик. 50дөн өйдө, 100дөн ылдый. Жардам берип атабыз, кана? Мариям, 1. 60 сантиметр. Аха. Бир аз жетпей жатат. Миллиметр, миллиметр. Бир аз жетпей жатат. 60тан канчага чейин? 60 Миллиметр. 60 миллиметрдан канчага чейин? Бир аз жетпей жатат. 60 канча болуш керек, бир канча. Мейли анда кийинкисине өтө берели. Ооба, кийинкисине өтө берели, бирок туура. Негизи Аполлондун көпөлөгүнүн канаттары 65ден баштап 95ге чейин, миллиметрге чейин кетет. Анда эмесе үчүнчү сурообузду берелик. Үчүнчү сурообуз, Мариям, бул логикалык суроо болот. Мен берсем болобу? Макул. Мен берейинчи. Мындай тарелкада 3 алма турат. Ошонун бирөөсүн алып салса, канча алма калат? 3 калат. Азаматсың, жетчүсүң. Мариям, азаматсың, билесиң? Мариям, билесиңби эмне себептен сен азаматсың? Анткени бул логикалык суроо болду го. Жана 3 алманы алып туруп бирөөсүн алып койсоң кандай болот депчи. Ошону биз өзүбүз деле таппай жатканбыз негизичи. Ооба, сен таап бердиң. Ооба, сен таап бердиң. Азаматсың. Анда эмесе эмне кылабыз? Өзүңдүн байгеңди Баластан телеканалына келип 59 дарегин алып кетсең болот. Саат 9-дан 6-га чейин. Күтөбүз сени, Мариям. Достор, биздин студиябызга сонун бир жылдыздуу коногубуз келип калыптыр. Анда эмесе тааныштырып кетпейликпи? Эсеналиева Муслима, кыл кыякчы. Кол чабуулар менен. Кандай, жакшысыңбы? Жакшы келип алдыңбы? Ооба, жакшы келип алдым, рахмат. Азаматсың. Муслима, ошо өзүң жөнүңдү айта кетпейсиң, кичине маалымат бере кетчи. Мен Оштон келгем. Мен Оштон тайта менен тайне менен каникулга келгем. Мен бул жакта каникулда скрипка ойнойм. Дагы пианино ырдайм. Ай, Азамат. Бисирден колечкалар жасап отурам. Азаматсың, бисирден да колечко жазба. Каникулду кандай өткөрүп атасың? Жайкы каникулду мектеп бүттү, чейректер болуп бүттү, экзамендер бүттү, жыргап калдыңбы? Ай деп. Баарын беш алсаң керек, Ооба, азыр жакшы элем, азыр жөн отурбайм деп скрипка ойноп отурам. Вот. Ай, карачы, Аласкар, элдин кыздары деген ушул жөн отурбайын деп скрипка ойноп отуптур. Азаматсың. Скрипкаңды канча көп билесиң, канча көп үйрөндүң? Скрипкамдан 2 күн, дагы вот. Азаматсың, жаңы үйрөнүп аткан турбайсыңбы? Азаматсың. Канча убакыт болду ушу скрипка менен ойноп баштаганыңа? Мен 7-ге чыккандан бери ойноп атам. Азыр канчадасың?
азыр 11-ге чыккам. Баракелде. Эмне себептен скрипканы тандап алдың? Бул эми жөн эле скрипканы ойногум келип атат эмес да, балким бир нерсе илхом келдиби же ушундай бир жүрөгүңө жакын нерсе болдубу? Мен теңемди карап ойноп баштагам. Теңем кыякта ойнойт эле. Анан кийин мен деле теңемди карап скрипка ойногум келип баштады. Потом 7-ге чыкканда мама айткам, эле скрипкага барайынчы деп. Анан 7-ге чыкканда мен жаздырып койгон. Ай, баракелде. Ошондо тайнең жөнүндө айтып кеттиң. Тайнең ошондо сени устатыңбы? Тайнең үйрөтөт. Ооба, теңем үйрөтөт. Теңем аты Гүлнара Сыздыкбекова. Салам жолдоп койсоң болот. Чын эле, экинчи камераны карап, өзүңдүн жакын адамдарыңа, тайнеңе, ушу мугалимдериңе салам жолдоп койсоң болот. Мен теңем Гүлнара Сыздыкбекова, тайтам Абдырахман. Теңем болсо кыякта ойнойт. Бизде клибибиз бар. Мен анда кичинекей кезимде тартылгам клипке. Азаматсың, азаматсың. Негизи эле бул каникулда азыркы Бишкекке келиптирсиң, Азаматсың. Анан кийин кайра көлгө барасыңбы же дагы каяка кетесиң? Жок, дагы көлгө барып, анан Ошко барып, кайра Бишкекке келем. Ай, сен саякаттаганда аябай жакшы көрөт турбайсыңбы? Азаматсың. Анан ушул скрипка чертеткенсиң, ушу скрипкадан тышкары дагы пианино деп калдың, пианинода ойнойм деп, фортепианода. Дагы кандай аспаптарда ойнойсуң? Мен скрипка менен пианино эле ойнойм. Анан кийин дагы чоңойгондо Оскомуз көп инструменттерге барып ойногум келет. Ошо скрипка же фортепиано чертип атканда кандай кыйынчылыктар болуп калды? Ал жакта биринчи өтө кыйын болгон мага. Кийин уже үйрөнүп нормально эле болуп калган. Жакшы болуп. Эмнеси кыйын экен, кыйын деп калдың? Эмнеси кыйын экен? Буда пальчиктерин биринчи койгондо мизинчигим болсо труба калат эле. Струнага. Бул деген кичине оор аспап болот турбайбы, Анда бизге көрсөтүп бербейсиңби? Кандай дейсиң, кичине бир күү ойноп бербейсиңби бизге? Аябай уккубуз келди. Анда биринчи мет колду кантип коюш керек, ошону көрсөтө кетчи, күүнү ойноордон мурдун. Биринчи мындай кылып. Ушинтип алыш керек экен. А мунун кыйынчылыгы кандай болуп калды? Колду чыпалакты алгандан чыпалагым ооба. Чыпалакты алгандан оор болуп калды, абдан жакшы, абдан жакшы. Сонун экен, сонун экен. Мен комуз үчүн чертип берем. Азыр анда бизге комуз үчүн чертип берип, ана кеттик. Көрсөтүп койчу. Менде сага суроо болуп атат да, белгилүү кайсы кылгыякчыларды билесиң? Айтып берсиң? Белгилүү. Мен өзү көп эле кыякчы скрипкаларды билем, бирок аттарын унутуп калам да. Кылгыякка дагы мындай өзгөчө кам көрүш керек деп коет го. Сен кандай сен эмне кыласың ошо? Скрипка кандай? Жакшы кам көрүш керек. Кам көрүп, колдонуш керек деп. Мен буну күн ысыкка койбойм, бузулуп калбасын деп. Анан көп суук жерге койбойм. Анан ойноп бүткөндөн кийин мынаны мынтип бошотуп коюш керек. Болбосо кана көрсөтүп койчу, кайсысын жерин бошотуп коюш керек? Ушул жеринби?
дагы туруп мага бош болуп калат. Бул деген ошондо эмне жиптерби? Жок, аттын чачы эле. Аттынбы? Кандай гана баракелде, сонун экен, Мен биринчи жолу жакын көрүп атам аябай скрипканычы. Болуп кетип атат да, чачын кестирген үчүн. Муну деген бошотпой эле калтырып койсом эмне болуп кетет? Айрылып кетеби? Кылдарын кандай болуп калат? Муну бошотуш керек деп атпайсың? Бошотпой эле койсом эмне болуп калат? Мындай Жакшы чертилбей калат. жакшы чертилбей ушундай Жакшы чертилбей калат. Абдан жакшы. Бирок мен ошо билем да, негизи ушул аспаптарды ойноп баштагандан кийин, эгерде таштап салсаң, жакшылап ойноп албай калсаң, эметип калат экен да, тарынып калат дегенчи. Ошондой болобу? Ошондой болобу? Тарынып калат дегенчи. Ошо чындыкпы? Абдан жакшы, абдан жакшы. Келечекте ким болгон келет? Келечекте мен теңиме окшоп великий скрипачка болгум келет. Чтобы бардык концерттерде ойноп ошо. Эң сонун. Азаматсың. Алдыда да кандай максаттарың бар? Алдыда ошо концерттерде ойногум келет. Азыр деле ойнойм. Концерттерде дагы башка инструменттерди ойногум келет. Например, флейта, барабан, гитара ошолорду. Бош убактыңда эмне менен алек болосуң? Бош убактымда пианино, скрипка, потом бисерден колечко жасайм. Анан кийин кичине телевизор көрүп, кайра ушундагы бешке чыгып. Азаматсың. Ал эми бул скрипканы мисалы үчүн тайнем эле үйрөтөт дең, Ошо скрипканы тайнең эле үйрөттү эле же балким музыкалык мектепке да барасыңбы? Музыкалык мектепке барам. Эжекем мати Светлана Викторовна. Эжекем мага үйрөтөт, анан каникулда тайнеме келгенде тайнем үйрөтөт. Кайсы мектепте окуйсуң? Кайсы номер же гимназияда же? Гимназия ошо Араванскийда ошто. Эң сонун. Абдан жакшы, абдан жакшы. Анда эмесе азыр ойун ойнойлукпу, кандай дейсиңер? Макул. Анда ойун ойнойлук, бирок оюнга чейин бир сонун чыгарма ойноп берчи да. Дагы бир чыгарма ойноп берчи, аябай жакты, дагы уккум келип атат. Мен дагы. Шырылдаң бар. Кана? Азыр. Муну бошотуп койгонбуз, ошо ойдон унутуп калган турбайбызбы көрсө? Азаматсың. Абдан жакшы экен, бирок чынын айтып коет го, скрипка деген бул ансамблдын королевасы деген. Чындык. Анда эмесе кеттик ойун ойнойлук, кандай дейсиңер, Кана, мен ортого турайын, силерге айтып берем. Кана турабыз, мияка эки жаныма тең турабыз. Мындай кылабыз. Азыр деген музыка болот. Музыка болгондо жана TikTok'та тренд болбоду эле, билесиңерби? Музыканы бийлейсиңер, а бир октан колуңарды мынткенде силер карама-каршы караш керексиңер да. Ошондо упай топтойсуңар. Эгерде өйдө карабайсыңар, ылдый караш керексиңер. Ал эми ылдый каратса өйдө караш керексиңер. Солду көрсөтсө силер анда оңду караш керексиңер. Макулсуңарбы? Эгерде мен солду көрсөм, ылдыйды карайсычы? Анда болбой калат. Анда упай деген уже мусулманга кетип калат. Туура эмес. Макулбу? Анда кеттик. 1, 2, 3. Кана, кеттик. Биринчи кана аласкар баштайсың. Кеттик. Азаматсың. Кана. Утулдуң. Бир упай. Кана. Болбой калды. Дагы бир сыра кана. Жок, отур мен кылайын. Кана аласкар. Сен кыл.
Ай, дагы өтүлдүң. 2 упай болду. Ай, кана. О, ай, болбой калды. Сиздин үйдөн кырыш керек болчуң да. Кана кеттик. Кана бат. Ой, болбой калды. 2-1. Кана кеттик. Муслима. Ай, утулуп калдың. 3-1. Алес кылбыл эмне? Келгилем, дагы бир сыр кана, дагы бир сыр кылып койчу. Билешиш керек мында, билеш керек. Кана. Алескар. Болбой калды. Болду. Ай, болду. Азаматтар, келгилем. Өзүбүзгө кол чабып коелук. Азаматсыңар, достор. Абдан сонун ойлодуңар. Анда эмесе, Муслима, азыр экинчи камераны карап, өзүңдүн жакын адамдарыңа, досторуңа салам айтып койсоң болот. Салам. Азамат макул. Чоң рахмат, достор, ушу силер биз менен болгонуңузга. Силер менен Гүлжан эже менен ошондой эле мен болдум. Аласкар болду. Бүгүн эфирибиз соңуна жетип келатат, чындыгында. Бирок эмкиде көрүшөбүз сиздер менен, достор, силерди абдан жакшы көрөбүз. Ошон үчүн эмкиде бизди күткүлө макулбу, достор. Кош калыңар, сак саламатта.